Салам достор, бүгүн сиздер менен Кыздар медиасы. Алдыда турган биздин конокторубуз менен тааныша кетсек. Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы уюштурган ушу мобилдик кинофестиваль 11-октябрь кыздардын эл аралык күнүнө арналган фестивалда биздин жеңүүчүлөрүбүз аныкталды, жыйынтыгы чыгарылды. Ал эми жаңыл алгач өзүңдү досторго тааныштырып, анан ушул фестивалда биринчи сезондо кандай тартууда же болбосо ошол чыгарманы жаратууда кандай кыйынчылыктар болду, же болбосо кандай өзгөчөлүктөр болду, бул жыйынтыкты угаруу менен кандай сезимдер болду, бөлүшө кетсең. Баарыңыздарга биринчиден салам. Менин атым Жаңыл. Мен бирге аракеттен кыздар улуттук кыймылынын тренери болом. Биринчи эле сезимдерге санасам, мен бул мобилдик кинофестиваль тууралуу ой келген айтылганда мен аябай катышкым келди. Анткени бул биринчиден эле кыздардын көйгөйлөрүн чагылдырганга аябай чоң мүмкүнчүлүк болду. Ал эми жыйынтыктар чыкканда мен аябай сүйүндүм. Мага биринчи эле апам келип куттуктап берди менен. Ошого да аябай сүйүндүм. Ошол. Рахмат. Ал эми сизде Рахаткан? Менин атым Рахаткан, Ноокат Кыздар Федерациясынын тренери болом. Мен бул фестивалды укканда жаңылдай эле сүйүнүп эле катышкым келип, бул федерацияга салым кошкондун бир бөлүгү болуп эсептелет эле. Бул жака катышып, мен биринчи тема тандалган эмесмин, кандай теманы тартсам деп. Анткени мындай ойлоп көрсөң, азыр актуалдуу темалар көп экен да, кыздар үчүнчү проблемалар көп экен. Анын ичинен карап туруп тартыла элек темасын тандап тарттым. Анан мен жыйынтыктары кешип жатсам, эжем жазды, Инстаграмга кирдиңби деп. Анан Инстаграмга кирип карасам, жеңүүчүлөрдүн арасында бар экен. Көрүп өтө кубандым. Жеңип мен тарткан кино дагы мындай актуалдуулардын катарында экен да, ошол жакшы тартып менин эмгегим бааланыпты деп сүйүндүм. Чындыгында сиздер тартылган кинолор, чыгармалар аябай мыкты деңгээлде сабак алуучу, тарбия алуучу жаатында дагы мыкты болгон. Ал эми ушул мобилдик кинофестивалдын алдыда экинчи сезон ачылган турат. Темасы өзүңүздөр байкагандай кыздар укугу, адам укугу. Ушул фестивалда экинчи сезондун фестивали кандай жүрөт, же болбосо кандай сунуштар болот? Жалпы эле жогорудагы ушул экинчи сезондун таржымалы боюнча айта кетсеңиздер. Кандай ойдосуздар? Менин оюмча, ошол мобилдик кинофестивалдын экинчи сезону масштабы дагы чоңоет деген ойдомун. Анткени мында көптөгөн райондордон кошулуп, мындай биринчиси үлгү катары кетип, ошо экинчисинде көптөгөн адам кошулам деген адамдар көп болот деп ойдом. Сизде? Ооба, анткени азыр өтө көп таанып калды, баары сторисине коюп, статусуна коюп, баардыгы кызыгып. Анан экинчисинде мен улуттуу темалардан да алдыга жыгат деп ойлойм. Анткени бунусуда көп тажрыйба алдык, кандай кино тартыш керек, кантип тартыш керек, башкалардан көрүп, биздин тренерлерден үгүт алып, алардан жол алышты. Эми бул биздин уюмга мүчө болом деп кызыккандар көбөйүп, ушул мобилдик кинофестиваль аркылуу бизге кошулат деген ойдомун. Сиздерге чоң рахмат. Демек, алдыдагы сезимдер, алдыда күтүүлөр аябай чоң экендигин байкадык. Сиздер менен аябай сыймыктанабыз. Анда эмесе достор, бул биздин жеңүүчүлөрдүн бирибиз болду. Кыздарга ийгилик каалайбыз. Көрүшкөнчө.